Өтүп бараткан күндүн башка окуяларына токтолобуз. Студияда кызматта мен Айгерим Жаныкул, кутман кечибиз менен бул чыгарылышта. Бүгүнкү күндө чакан насыялуу көнүмүш көрүнүшкө айланды. Дал ушул маселеге президент дагы Нарын облусунун тургундары менен жолугушууда өзгөчө токтолду. Насыяны качан алуу туура жана чындап эле мүмкүнчүлүкпү же жоопкерчилиги чоң милдеттенмеби? Акыркы жылдары өлкөбүздө медицина тармагы олуттуу өнүгүүдө. Жыл башынан бери эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 9 бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында аялдар форумунда аялдардын арбын маалыматтары менен жасалма интеллект менен иштөөгө атайын даярдоо керектиги айтылды. Аялдардын саясаттагы үлүшү жана Борбор Азиядагы Кыргызстандын көрсөткүчү кандай? Айымдардын орду тууралуу кеп салабыз. Кыйналып атам. Мен жашагым келип атат. Жарым жашоомдо болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашап кетким келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чамчамалып. 3 жашымда түгөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөргө өз ыктыяры менен чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берген жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Жарлыкка ылайык алар 1-июлдан 31-июлга чейин жүргөн жери боюнча Кыргызстандын ички иштер органдарынын аймактык бөлүмдөрүнө кайрылуусу керек. Андан кийин ал жактан берилген документти чет өлкөлүк же жарандыгы жок адам виза издетүү үчүн виза чекит егов чекит KG сайтына электрондук өтүнмө катары жиберүүгө тийиш. Бул убакыт аралыгында өлкөдөн чыгып кеткен Кыргызстандын аймагында жүрүү эрежелерин бузган үчүн административдик айыппул салынбайт. Жарлык миграциялык мыйзамдарды бузуп жүргөн чет жактык жарандардын санын кыскартууга багытталган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров көп сандаган адам курмандыктарына жана кыйроолорго алып келген жер титирөөгө байланыштуу Венесуэланын президентинин милдетин аткаруучу Дельси Родригеске көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов билдирди. Венесуэлада болгон күчтүү жер титирөөлөрдүн кесепетинен адамдар каза болуп, жаракат алды жана ири кыйроолор болду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстандын элини жана жеке өзүмдүн атыман сизге, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына, ошондой эле Венесуэла элине аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтам. Жабыркагандардын тез арада сакайып кетишин тилейм деп айтылат телеграммада. Эскерте кетсек, 24-июнда кечинде Венесуэлада 2 жолу катуу жер титиреп, 235 киши каза тапкан айтылды. Бирок курмандыктар мындан дагы көп болушу мүмкүн экен айтылууда. Каракас шаарында жана анын айланасында үйлөр, имараттар кыйраганда жүздөгөн киши урандылардын астында калды. Катуу жер титирөөдөн жапа чеккен Венесуэлага жер-жерден жардам жеткирилип, куткаруучулар жөнөтүлүүдө. Арасында дарыгерлер, медайымдар менен адамдарды издөөгө машыктырылган иттер дагы бар. Бул оор күндөрдө элибиз дагы бир жолу боорукердигин жана ынтымагын көрсөттү. Бул тууралуу министрлик кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Атылбек Касымалиев Кегетиде сууга агып кеткен баланын ата-энесине көңүл айтуусунда билдирди. Кегети капчыгайында сууга агып кеткен 6 жаштагы баланын сөөгү табылды. Ал эми Талас районундагы 15 жаштагы өспүрүмдү издөө иштери азыркы учурда дагы уланууда. Периште болуп учуп кеткен баланын ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Тилекке каршы акыркы күндөрү өлкөбүздө ушундай кайгылуу кырсыктар катталды. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрине издөө куткаруу иштерин жеке көзөмөлүнө алып, бардык күч аракеттерди жумшоону тапшырып, улам маалымат алып турдум. Кегети капчыгайындагы издөө иштерине 1000ден ашуун адам тартылды. Алардын катарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери, ыктыярчылар, ошондой эле жакынкы конуштардын тургундары болду. Кесипкөй куткаруучулар жана тажрыйбалуу адистер суу үстүндө да, жээк тилкесинде да үзгүлтүксүз жана системалуу издөө иштерин жүргүзүштү. Бул оор күндөрдө Кыргызстандын эли дагы бир жолу өзүнүн боорукердигин, ынтымагын жана кайдыгер эместигин көрсөттү.
кырсыкка кабылган үй бүлөлөрдү колдоо үчүн биригип, издөө иштерине активдүү катышкан бардык жарандарга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бардык ата-энелерге кайрылып кетким келет. Урматтуу ата-энелер, дарыялардын, көлдөрдүн жана башка суу объектилеринин жанында өтө этият болуп, жаш балдарыңыздарды 1 мүнөткө да кароосуз калтырбаңыздар. Сууда коопсуздук эрежелерин так сактап, өзгөчө жайкы каникул учурунда балдарыңыздарга өзгөчө көңүл буруңуздар. Баарыбыз биргелешип аракет кылганда гана мындай кайгылуу окуялардын алдын алып, адам өмүрүн сактап кала алабыз. Эскерте кетсек, чүйдүн Кегети капчыгайында эңке иш жерге токтотулган унаа артка жылып кетип, сууга түшүп кеткен. Андагы 2 аял жана 3 бала сыртка чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Тилекке каршы 12 жаштагы кыз менен 6 жаштагы бала унаа менен кошо сууга агып кеткен. Кыздын сөөгү ошол эле күнү табылса, 6 жаштагы Усман 4 күн бою изделди. Издөө иштери миңдеген кайдыгер эмес жарандардын башын бириктирди. Акыры баланын сөөгү бүгүн кырсык болгон жерден 3 чакырым алыстыктан табылды. Бүгүнкү күндө насыя алуу мурдагыдан кыйла жеңилдеди. Бир нече мүнөт эле мобилдик тиркем аркылуу керектүү каражатын алууга мүмкүн. Бирок жеңил алынган насыя ар дайым эле жеңил төлөнө бербейт. Айрыкча аны той топурга, кымбат сатып алууларга же күнүмдүү керектөөлөргө жумшоо көпчүлүк үй бүлөлөрдү узак мөөнөттүү финансылык жүккө кептейт. Насыяны качан алуу туура болот? Ал чындап эле мүмкүнчүлүкпү же жоопкерчилиги чоң милдеттенмеби? Темага кабарчыбыз токтолот. Кредит алып, чоң той өткөзүп болбойлу? Мейли, анда көбүрөөк алайлы. Бир күндүк той үчүн 5 жылдык карыз. Бул салппы же өз колубуз менен өзүбүздү жакырлатуубу? Бүгүнкү дасторкондогу аш эртең жок болот, бирок банктагы карыз ошол бойдон калат. Акыркы күндөрү чакан насыя алуу көнүмүш көрүнүшкө айланды. Көпчүлүк банктар насыяны төмөн пайыздык үстөк менен документтердин минималдуу топтому аркылуу жана эң башкысы банкка барбастан эле тез арада тариздөөгө мүмкүнчүлүк түзүүдө. Болгону мобилдик тиркемеге кирип арыз толтурсаңыз, керектүү каражат дароо эсебиңизге түшөт. Жеңил жана тез. Дал ошол мүмкүнчүлүккө азгырылып, насыя алгандардын саны өсүүдө. Мен өзүбүздүн үйгө жана потребительский деп коет, тиричилик. Ушул үйгө керектүү нерсеге алганбыз. Кичине кредит алгам, бирок бар точно не помню, потратила их. Конечно, бар. Машина алганбыз, маршрутка. Жолдошум маршрутный линияда иштейт. Ошол алганбыз. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 2026 жылдын 3 айында эле коммерциялык банктар жана башка кредиттик уюмдар тарабынан берилген насыялардын жалпы көлөмү 610 миллиард сомдон ашты. Облустар боюнча карай турган болсок, эң көп насыя Бишкек шаарында алынган. Бул жерде берилген насыялардын жалпы көлөмү 301 миллиард сомдон ашат. Андан кийин Жалал Абад облусу 51,4 миллиард сом. 3-чү орунда Чүй облусу 38,5 миллиард сом. Андан соң Ысык Көл облусу жайгашып, анда насыялардын жалпы көлөмү 33,7 миллиард сомду түзөт. Ал эми эң аз насыя Талас, Нарын жана Баткен областарында берилген. Бул аймактарда насыялардын көлөмү 14,6 миллиардтан 16,2 миллиард сомго чейин жетет. Аз суммадагы насыялар жөнөкөйлөтүлгөн тартипте берилгени менен ири көлөмдөгү насыяларга талап бир топ катуу. Банктар кардардын финансылык абалын, төлөө мүмкүнчүлүгүн жана кредиттик тарыхын ар тараптуу изилдейт. Мындан тышкары насыя берилгенден кийин да анын өз убагында төлөнүшү жана каражаттын максаттуу пайдаланылышы туруктуу көзөмөлдөнөт. Эгерде кредит максатсыз деп табылган болсо, аныкталган болсо, анда кредиттин пайыздык ченеми жогорутулат. Госпрограмма менен берилген кредиттерде суммасына карабай бардыгынан отчет талап кылынат. Эгерде потребительский тиричилик кредиттери берилген болсо, анда 200 000 сомго чейин отчет талап кылынбайт. Насыянын өзү жакшы да, жаман да эмес, ал финансылык инструмент. Анын пайдалуулугу насыя кандай максатта алынганына жараша аныкталат. Дал ушул маселеге президент Садыр Жапаров Нарын облусунун тургундары менен жолугушууда өзгөчө токтолду. Мамлекет башчысы насыя киреше алып келе турган ишке же турмуштагы чындап маанилүү муктаждыктарды чечүүгө гана алынышы керектигин белгиледи. Кредит деп эле алып туруп, анан той өткөрбөгөндөр бар да, той жасабөгөндөр. Аны кредит ал деген алгандан кийин акчаны акча жасайт да, туйт.
Анан процентин төг албай калса, анан черныйга киргизип коет экен дейсиң, эмне кылыш керек анан банк? Мен деп эле бесконечно бере берсе, банктар банкрот болуп калат да. Ал жагында ойлонушуңар керек да. Анан кредит алган киши биринчи пландаштырып алыш керек. Мен 1 миллион сом алсам, ушуну мен кантип күрөтөтөм, ошону айландырамын. Анан кантип могу процентин жабам, 18%, анан кантип өзүмө канча процент түшүрүп алам деп туруп, ошону алдын ала бизнес план түзүш керек. Бул ой финансылык сабаттуулуктун негизги принциптеринин бири. Адистердин айтымында, насыя сарпталып жок болуп кетпестен кошумча баалуулук жаратышы керек. Дүйнөлүк тажрыйбада киреше алып келүүчү же узак мөөнөттүү активге айлана турган насыялар негиздүү деп эсептелет. Мисалы, чакан өндүрүш ачуу, айыл чарба техникасын сатып алуу, фермердик чарбаны кеңейтүү, жеке ишкерлик үчүн жабдуу алуу же үй бүлө үчүн турак жай сатып алуу. Эгерде бизде кредиттик система болбой турган болсо, кандай өнүгүү болот экономикада? Бул жакшы жактары толтура, бирок жанагыдай күнүмдүк жашоо турмушунда эгерде сенде жанагыдай кайтара биле туруп мүмкүнчүлүк жок болсо, алба деген сөз. Мүмкүнчүлүк болсо, кайра коюп койгонго эмнеге жаман? Алып пайдаланышса болот. Бирок жанагыдай той тамашага өзүндө кийин таап ордуна кое турган мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, анда кабала. Насыяга жоопкерчиликтүү мамиле кылуу бир гана үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй өлкөнүн өнүгүүсүнө кошулган салым. Анткени билимге, ишкердикке, айыл чарбасына же өз турак жайына жумшалган каражат узак жылдар бою пайда алып келет. Демек, насыя бүгүнкү каалоону канааттандыруунун эмес, эртеңки бекем келечекти куруунун куралы болушу керек. Айсулуу Асанбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24. Акыркы жылдар өлкөбүздө медицина тармагы олуттуу өнүгүүдө. Жыл башынан бери эле эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 9 бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Алардын бири жакында эле болду. Улуу агасы өзүнүн бөйрөгүн берип, карындашынын өмүрүн сактап калды. Эгерде бир тууганы, жакын тууганы донор болуп бере турган болсо, бир тыйын төлөбөйт, бекер алмаштырып беребиз биз. Боорду да бекер алмаштырабыз. Мурдакыдай Турция, Индия деп жүрбөйсүңөр азыр. Анан жөн эле Турцияга, анан Индияда жакшы экен деп эле кете бересиңер. Ошол эле врачтар келип биздикилерди үйрөтүп кеткен, алар деле катышып чогуу эле операция кылып атат Бишкекте азыр. Ошону эсиңерде болсун. 19 жаштагы жигит 12 жаштагы карындашына донор болуп бөйрөгүн берди. Оор дартка кабылган бир тууганына бөйрөк трансплантациясы зарыл болгондо, агасы эч ойлонбостон донор болууга макул болгон. Операция эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жасалды. Учурда донордун да реципиентинде абалы туруктуу деп бааланууда. Кичинекей өспүрүм кыз балага операция кылынды. 12 жашта донор болуп, агасы. Операция бүгүн ушул тапта ийгиликтүү өттү деп айта алабыз. УЗИ көрдүк, доплерде кан тамырлары жакшы. Биринчи зара чыгып атат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бир апта мурун Калыс Нурланбек уулуна дагы бөйрөк трансплантациясы жасалган. Ал 5 айдан бери гемодиализ алып, күн алыс канын тазалатып турганга мажбур эле. Бейтапка апасы донор болгон. Алар тийиштүү анализдерди тапшырып, керектүү көзөмөлдөн өткөн. Операция ийгиликтүү болуп, учурда эне баланын абалы жакшы. Почкам отказ берип калды. Ошондон шаарга келип, ошо бөйрөк иштебей калганын билдик. Ошондон кийин анан операция кылганга туура келди. Ден соолугубуз азыр жакшы, баары калыбына келди. Бул жерде эне баланы коргоо жердеги иштегендер немелерге, докторлорго чоң рахмат. Эмнеге страшно болбойт. Мен балам үчүн жүрөгүмдү берүүгө да даярмын. Донор менен реципиенттин операциядан кийинки реабилитациясы дагы ушул эле ооруканада болот. Биздин ооруканада операциядан кийин орточо 10-12 күн жатышат. Андан кийин нефрологдун көзөмөлүнө, амбулатордук көзөмөлгө чыгышат. 3 айга чейин биздин нефролог көзөмөлдөйт. Биздин штаттын нефролог 3 ай деген улуттук госпиталдын нефрология бөлүмүнүн көзөмөлүнө которулат. Иммуносупрессивдүү дарылардын баары тең мамлекеттин эсебинен берилет. Кыргызстанда боор бөйрөк алмаштыруу бардык бейтаптар үчүн жеткиликтүү болуп калды. Дарт менен алышкан бейтап эгер ылайыктуу донор таап келсе, операциянын чыгымы мамлекет мойнуна алат. Башкача айтканда, орган трансплантациясы акысыз жүргүзүлөт. 2024 жылдан бери өлкөдө акысыз бөйрөк алмаштыруу операциялары жасалып келет. Бул медицина тармагындагы алгылыктуу иштердин бири. Анткени бейтаптар илгеркидей чет өлкөгө чыгып, ири суммадагы каражат сарптабай эле өз өлкөсүндө дарылана алат. Айнус Касенбекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.
Медицина тармагынын санариптешип жатканы бейтаптын түйшүгүн жеңилтет. Анткени дарыгерге онлайн жазылуу, анализдердин жыйынтыгын электрондук түрдө алуу жана медициналык тарыхты бир жерден көрүү мүмкүнчүлүгү убакыт үнөмдөйт. Ошондой эле электрондук рецепттер жана санарип медициналык карталар маалыматтын так сакталышына жардам берип, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатат. Натыйжада бейтаптар керектүү медициналык жардамды тезирээк жана ыңгайлуу ала алат. Biz азыр санариптештирүүнү медицина тармагында жүргүзүп атабыз. Адилбек Алешевич жеке көзөмөлүн алган. Мен ушул мамлекет башына келгенде, баягы 20-жылдары бүт кагаз менен иштечүбүз отуруп алып. Мен указ чыгарам же бир токтом кабыл алам десем, распоряжение чыгарам десем, минимум 15 күн болбосо 1 айда макулдашылып келчү 14 министрликтен. Азыр 1 саатта мына мурункудай кыдырып жүрбөйт, кагаз көтөрүп алып бардыгы. Мына медицина системасында ушундай эмеге алып келатабыз азыр. Бирок алдыда убакыт керек дагы. Санитардык китепче деп чыгат. Мына ушул саламаттык сактоо тармагын санариптештирүү тейлөөнү тездетип, кагаз убаракерчилигин жоюп, эң негизгиси дарыгердин да, бейтаптын да убактысын үнөмдөйт. Учурда бул багытта жүрүп жаткан реформанын алкагында электрондук каттоо ийгиликтүү иштеп жатат. Мында бейтаптар ооруканага онлайн жазыла алышат. Маалым каттардын санариптешүүсү менен көп талап кылган документтер электрондук түргө өтүүдө. Майыптыгы бар адамдарга да күбөлүктөр электрондук негизде берилет. Эмгекке жарамсыздык баракчасы да электрондук тартипте гана берилүүдө. Аны менен катар өлкө боюнча бардык ооруканалардын маалым каттары бирдиктүү системага бириктирилүүдө. Саламаттык сактоодогу мына ушундай жеңилдиктер менен Нарын шаарынын тургундары да колдонууда. Бейтаптар дарыгерге көрүнүү үчүн мурункудай таң эрте ооруканага барып, кечке кезек күтпөй калды. Азыр үйдөн эле түндүк тиркемеси аркылуу керектүү адиске онлайн жазылса болот. Талон алганга эртерээк келчүмүн. Мен талон менен очередь менен кирип, анализге талон алчубуз да, анан эрте менен эрте кайра тияк анализге туруп жазылчубуз. Азыр болсо келеткенсиң, немеге анализге келсем, байгүнү биринчи жолу эметтим. Келсем көрсө компьютерден эле жазып тияка кетирип коюшат экен. Мен өзүм кирип эле тиякта фамилиям тургандан кийин анализ берет экенмин. Кайра ал анализим бул түндүккө түшөт экен. Анан кайра врачтарга азыр талон менен онлайн кирет экенсиң. Убагында келесиң, талашып, "Эй, сен канчачысың, сен канча? Ай, сенден кийин мен болчумун" деп талашып отурбайсың. А мында болсо, мына саатым мончада болчу, болду деп унчукпай кирип кетесиң. Мурдакыда мисалы картага түшүп, кагазга түшүп, балким бейтаптар кагаздарын жоготуп ийет, ар түркүн себептер менен жок болуп калчу да. Азыр базага түшкөндүктөн информация эч жака жок болуп кетпейт да. Сакталып турат. Анын үстүнө баягы өнөкөт оорусубарлар, башка мисалы сахарный диабет, гипертониктер бизге учетко алынгандан кийин ал нерселер баягы экинчи звеного өтүп, стационардык дарылоого түшкөндө дагы ошо базадан көрүнөт да. Ушул нерселер баягы ушул бейтап ушундай оору менен учетто турат депчи. Азыркы анализдердин жыйынтыгындагы электрондук түрдө түндүк тиркемесинен эле көрсө болот. Ошондой эле бейтаптардын баяны дагы электрондук формага өткөн. Муну менен дарыгерлер бейтап тууралуу маалыматты тез алып, так диагноз коюуга жана дарылоону натыйжалуу жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Натыйжада медициналык кызматтын сапаты жогорулап, калк үчүн кызмат көрсөтүү ыңгайлуу. Электрон онлайн очередке турса, дарыгерге дагы бейтап менен иштегенге жеңил болот да. Уже канча бейтап экенин дарыгер алдын ала көрө алат, например, планировать этип бүгүн 15 пациент или 20 пациент көрөт экен, мен бейтап көрөт экенмин деген маанидечи. Бизде уже 1,5 жыл, 2 жылга жакын болуп калды, электронный больничный лист болуп калды. Жарандар болсо мурун больничный листтин бейки үстүнө да келип, атайын кагаз түрүндө алып кетчи. Азыр болсо үйдө отуруп эле больничный бүткөндөн кийин түндүк аркылуу чыгарып алып, жумуш берүүчүгө алып барса болот. Саламаттык сактоо тармагын санариптештирүү эң оболу коррупцияны жоюуга чоң өбөлгө болууда. Мурда мыйзамсыз аракеттер кадимки эле көрүнүш адатка айланып, оорукана ичиндеги бардык кыймыл дээрлик акча менен бүтүп келген. Бүгүнкү күндө көпчүлүк процесстер электрондук форматка өткөндүктөн дарыгердин колуна накталай акча берүү жоюлган. Бул ачык айкындуулукту камсыздап, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, жарандардын саламаттыкты сактоо тармагына ишенимин жогорулатууда. Норuz Аблаев, Жеңиш Абдылдаев, Алатоо 24, Нарын облусу. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу мамлекеттердин катышуусунда лидер аялдарды бириктирген форум өтүүдө. Анда мамлекеттер аралык тынчтыкты, коомдогу энелердин орду жана өлкөнүн өнүгүүсүнө аялдардын кошкон салымы тууралуу талкуу жүрүүдө. Иш-чара Кыргызстандын уюмга төрагалыгынын алдында бүгүн расмий башталып, эртең маданий бөлүк менен жыйынтыкталат.
Уюмга мүчө мамлекеттердин аялдарын бириктирген талкуу аянтында алардын коомдогу саясий жана экономикалык турмуштагы ролун кеңейтүү, өнүгүүсүнө шарт түзүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болду. Эл аралык деңгээлде негизги жетишкендиктер айтылганы менен аялдарга тиешелүү болгон көйгөйлөр көп. Андан сырткары жакынкы 5 жылдыкта биргелешип ишке ашыра турган масштабтуу демилгелер да айтылды. Акыркы жылдары дүйнөдө аялдардын лидерлигине болгон мамиле түп тамырынан өзгөрүүдө. Бүгүн аялдардын лидерлиги гендердик теңчилик маселесинен алда канча кеңири түшүнүккө айланды. Эгерде мурда аялдардын коомдук саясий турмушка катышуусу негизинен теңчилик маселеси катары каралса, бүгүнкү күндө ал туруктуу өнүгүүнүн, экономикалык өсүштүн жана натыйжалуу мамлекеттик башкаруунун маанилүү фактору катары бааланууда. Өлкөдө аялдарды колдоо күчөп, квоталар, алардын саясий жана коомдук турмушта катышуусун жогорулатууга багытталган чаралар ишке ашууда. Бүгүнкү күндө аймактарда жергиликтүү кеңештерде айымдардын активдүүлүгү 40%га жетти. Также у нас есть Кыргызстандын парламентиндеги аялдардын өкүлчүлүгү 33,4%. Аялдардын мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу процесстерине катышуусу улам кеңейип барат. Аялдар лидерлигин өнүктүрүү эң маанилүү багыттардын бири. Алар бүгүнкү күндө өнүгүү процесстеринин жөн гана катышуучусу эмес, анын негизги кыймылдаткыч күчү болууда. Форумда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Беларусь, Индия, Кытай, Россия, Иран, Пакистан өлкөлөрүндөгү аялдардын орду, коомго кошкон салымы жана аларды колдоо боюнча мамлекетинде жүргүзүлүп жаткан аракеттер тууралуу кеңири маалыматтар айтылды. Тең имканиятлар яратыш, инклюзив тараkkıyatны Мамлекеттик башкарууда аялдардын саны 38%дан ашты. Бул биз үчүн жакшы жетишкендик. Азыркы тапта бардык тараптан колдоо, ишкерликти өнүктүрүү, билим берүү, саламаттыкты сактоо жаатында алардын активдүүлүгү күчөп барат. Кыска убакытта ишке аша турган долбоорлор менен аялдарга төмөн пайыз насыялар берилет. Бирок эл аралык деңгээлде жаңы чакырыктарга каршы күрөшүүдө көйгөйлөр бар. Алар баарыбыздын биргелешкен аракетибизден гана көз каранды деп ойлойм. Форумга экс-президент Роза Отунбаева да катышып, дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөйлөргө токтолду. Дүйнө элинин 44%-ын түзгөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин калкынын саны 3,5 миллиардтын тегерегинде. Анын басымдуу бөлүгү аял заты. Азыркы тапта билимдүү аял, билимдүү коом, аялдын саламаттыгы, элдин дени сак келечеги сыяктуу чакырыктар менен жакынкы 5 жылдыкта ишке аша турган негизги багыттар бар. Бул үчүн өлкөлөр бири-бири менен тажрыйба алмашып, тоскоолдуктарды биргеликте жеңүү аракетин көрүшөт. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбек, Галато 24. Кабарлардын экинчи бөлүгүн өтөөр алдында табиаттагы акыркы жагдайларды жана эртеңки аба ырайы туурасында маалымат угуп алсак сөз сизде. Рахмат. Батыш Европадагы ысык аба ырайына байланыштуу абал курч Британиянын Сурей графтыгында абанын температурасы 35,7 градуска чейин көтөрүлүп, июнь айы үчүн рекорд жаңыланды. Буга чейинки эң жогорку көрсөткүч 1976 жылы 35,6 градуска чейин болгон. Испанияда болсо айрым аймактарда температура 40 градус Цельсийден ашып, Кантабриядада 43,7 градуска чейин жетти. Адистер Батыш Европадагы катуу ысык адамдардын ден соолугуна олуттуу коркунуч жаратып жатканын эскертүүдө. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму аномалдуу ысык айрым өлкөлөрдө мектептердин жабылышына жана калктын саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатканын билдирди. Ал арада Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Маалыматка ылайык 27 июндан 30 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы жана нөшөрлүү жаан-чачындын күтүлүшүнө байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Ошондой эле дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү ыктымал. Министрлик жергиликтүү тургундарга жана конокторго дарыя жээктерине, капчыгайларга жана сел жүрүү коркунучу жогору болгон аймактарга жакын жайгашкан калктуу конуштардын жашоочулары өзгөчө сак болушу керектигин эскертти. Эми коңшу өлкөлөрдүн Кыргызстанга жакын шаарларындагы аба ырайына келсек. Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө аба ырайы 37 градуска чейин көтөрүлүп, ысык шамал каптайт. Каракалпакстандын борбору Нукуста күн чайыттай ачык болуп, жаан-чачын жаабайт. Казакстандын Астана шаарында көптөн күткөн күн ачылды, түнү салкын. Кытайдын Үрүмчү шаарында температуранын көрсөткүчү жогору, күндүз ысык болсо, түнү салкын шамал каптайт.
Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте аба ырайы башка аймактарга салыштырмалуу ысык болоорун эскертишүүдө. Тажикстандын биздин Баткенге чектешкен Кожент шаарында абанын температурасы жылуу, түшкү мал, жаан себелип өтөт. Кытайдын Кыргыздар жердеген дагы бир Ак Суу шаары күндүз ал жерде жамгыр себелеп өтсө, түнү салкын болот. Түркмөнстандын Борбору Ашкабадда адаттагыдай мээ кайнаткан ысык аба ырайы болоорун синоптиктер эскертишүүдө. Борбор шаарыбыз Бишкекте күндүз мезгил менен өтүп күн күркүрөйт, түнү салкын. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Экранда Кыргызстандын бардык аймактары боюнча аба ырайынын толук маалыматын көрүп жатасыздар. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсү боюнча эртең 27 июнда түнкүсүн Жалал Абад, Ысык көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык көл областынын кээ бир жерлеринде жамгыр көп жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Мендеги маалымат ушулар. Ыраазычылык сизге. Биз болсо берип улантабыз. Эми алдыдагы саналуу мүнөттөрдөн кыскача мазмуну. Ысык көлдөгү пансионаттар текшерилүүдө. Агынды суулары канализациялык насостук станцияга жетпей, айлана чөлөнү булгап жаткандары аныкталды. Салт менен спортду айкалыштырган тыйын эңмей быйылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы расмий белдеш катары өтөт. Учурда спортчулар эл аралык таймашка кызуу даярданышууда. Ушул күндөрү футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтүп, бүйүр кызыткан оюндар менен коштолуп жаткан кези. Түз эфирде Атланта менен байланышып, соңку кабарларды угабыз. Орусиядагы мунай продукцияларынын рыногунда абал оорлоду. Өлкөнүн бир катар аймактарында бензин жана дизель майын сатууга чектөөлөр киргизилди. Мунун себептери учкучсуз учуучу аппараттардын чабуулунан улам мунайды кайра иштетүүчү заводдорго келтирилген зыян, логистикалык чынжырчанын бузулушу жана мунайга суроо талап жогорулаган мезгилдик шартка байланыштуу. Күйүүчү майды сатуудагы чектөө Россиянын 61 аймагында иштеп жатат. Бул жеке айдоочуларга гана эмес, сатып алуу келишими бар мекеме уюмдарга да кедергисин тийгизүүдө. Айрым аймактарда бир унаага 20-30 литр гана күйүүчү май куюуга уруксаат берилген. Ал эми Крым менен Севастополдо жеке керектөөчүлөргө сатуу убактылуу токтотулду. Соңку апталарда Россиянын эң ири мунай иштетүүчү заводдору, анын ичинде Москва аймагын күйүүчү май менен камсыздоочу негизги ишкана болгон Москва мунай заводу чабуулга кабылды. Анын натыйжасында иштин үзгүлтүккө учурашы өлкөнүн айрым аймактарына жеткирүү көлөмүнө таасирин тийгизди. Азыр Орусиядан өзүңүздөр көрүп атасыздар, дрондор НПЗлерди чаап атат, күйүп атат, бензиндер өзүнө жетпей атат, 20 литрден чектөөлөрдү 10 литрден чектөөлөр киргизип атышат. Бир колго 20 литрден ашпасын деп. Логистикада өзүнүн албетте баасын киргизет. Бензиндин структурасында логистика кээ бир учурда 5%дан 17%га чейин жетет. Ошолда нерсе болушу мүмкүн, анткени бензинди алып барыш үчүн бензин керек да, кайра эле. Бензиндин баасы кымбаттап атат. Сезондук жагдайда рынокко кошумча маселе жаратууда. Учурда Россияда жайкы өргүү учурунда унаалардын кириши көбөйдү. Айыл чарба жумуштары үчүн да күйүүчү майды керектөө өстү. Айрым аймактардагы май куюучу жайларда кезек күтүүлөр жана бензин менен дизель майынын чекене баасынын өсүшү байкалууда. Күйүүчү май биринчи кезекте коомдук транспортты, авариялык кызматтарды, айыл чарба ишканаларын камсыздоого бөлүнөт. Бийлик кырдаал көзөмөлдө экенин билдирүүдө. Анткени менен эксперттер мындан аркы абал бузулган мунай иштетүүчү заводдорду оңдоого корой турган убакыттан жана инфратүзүмдү чабуулдардын алдын алуудан көз каранды болоорун белгилешет. Россиянын мунай базарындагы абал Кыргызстан үчүн да өзгөчө мааниге ээ. Себеби күйүүчү майдын негизги бөлүгү дал ушул өнөктөш өлкөдөн алып келинет. Бирок Кыргызстандын аймагында азыркы учурда күйүүчү майды сатууда чектөө жок. Мисалы үчүн биздин компаниялар Россия Федерациясына дүң баада мындан да жогору сатып алып, анан жол кири, өзүңөр билесиңер, салык, акциздердин баарын кошкондо бүгүнкү күндө Кыргызстан ичинде ошол мунай заттардын наркы эле бир кыйла жогору болмокта. Бирок министрлер кабинети ушундай чечим кабыл алып, бүгүнкү күндө бааларды туруктуу бекитти. Бул баалар менен ошол биздин компаниялар алып келген ортосундагы баягы компаниялардын чыгымдарын өкмөт бизге субсидия катары ошол компанияларга төлөп бермек чечим кабыл алды. Бул биздин жарандарга, бул кардарларга жеңилдик болсун деп баалар мындай азыр сентябрь айынын аягына чейин жогорулабай биздин жарандарга жеңилдик болсун үчүн кабыл алынган чечим. Адистердин баамында Кыргызстандагы күйүүчү майдын азыркы кору
1-1,5 айга жетет. Эгер Россиядагы кырдаалдын курчушу улана берсе, өлкө ичиндеги мунай базарында да абал өзгөрүшү мүмкүн. Баанын өсүшү ыктымал. Мунайды ташып келүү кечеңдеп, эң зарыл күйүүчү майдын тартыштыгы жаралышы мүмкүн. Тобокелдиктерди азайтуу үчүн мунай продуктыларынын өлкө ичиндеги корун кармап туруу зарыл. Калыгул Асанбаев, Нуркемил Асанов, Ала Тоо 24. Чалкып жаткан ысык көл сырткы кооздугу менен суктандырганы менен ичине көптөгөн экологиялык көйгөйлөрдү жашырып келет. Чырмалышкан мыйзамсыз торлор көлдүн табиятына олуттуу зыян келтирүүдө. Ошого карабастан көйгөйдүн көлөмү чоң болгону менен тиешелүү кызматтар тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер өз натыйжасын берип жатканына дагы байкоого болот. Бүгүн көл түбүнөн канча тор чыгарылды? Бул тууралуу кийинки материалда кеңири айтып беребиз. Мөлтүрөгөн көлүбүз жалпы байлыгыбыз, бирок аны коргоонун ордуна мыйзамсыз тор салып, көлгө жана андагы тирүү жандыктарга зыян келтиргендердин аягы тыйыла элек. Көлдү сактоо жана тазалоо үчүн туристтик экологиялык милиция, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары жана жаратылыш министрлигинин адистери күн түн дебей кызмат өтөп келишет. Бүгүн Жети Өгүз районунун көл акваториясында жүргүзүлгөн рейдтин жүрүшүндө туристтик экологиялык милиция кызматы тарабынан көл түбүнүн жалпы узундугу 200 метрди түзгөн мыйзамсыз балык оолоочу тор табылып, ошондой эле торду суу түбүнө тартып туруучу атайын оор шайман чыгарылды. 26 июнь туристтик экологиялык милиция кызматкерлери Жети Өгүз районуна кызмат өтөдөбүз. Кызмат өтөө учурунда мындай эски синтетикалык тор чыккан. Бул көйгөйгө кайдыгер мамиле улана берсе, жаратылышка олуттуу зыян келтирилип, келечекте ажайып ысык көлүбүздөн ажырап калуу коркунучу жаралат. Көл биздин жалпы мурасыбыз. Аны мыйзамсыз салынган торлор менен булгап, суу жандыктарынын табигый жашоосуна зыян келтирүүгө жол бербейли. Экологияны бузгандарга көзөмөл күчөп, адистер ысык көлдө тынымсыз рейдтик иш-чараларды уюштуруп жатат. Соңку текшерүүдө Бостередеги пансионаттардын биринде саркынды суулар менен курулуш таштандылары айлана чөйрөнү булгап жатканы, Кырчын жайлоосунда айдоочулар көк шөбөрдү тебелеп, жайыттарды бузганы аныкталды. Темага аймактык кабарчыбыз кайрылат. Экологиялык рейд Бостередеги Мүрөк пансионатында одоно мыйзам бузууларды ачыктады. Мында айрым коттедждердин агынды суулары канализациялык насостук станцияга жетпей, айлана чөйрөнү булгап жатат. Жер үстү менен мыйзамсыз тартылган бул эски түтүктөр дагы экологиялык талаптарга жооп бербейт. Эс алуу жайынын аймагындагы 29 чарбалык субъект тазалоочу курулмага туташканы менен талаптагыдай иштебей жатыптыр. Септик сыяктуу болуп жасалып атат да бу жерчи. КНСке кетчү ушундай суу чогулган жактар герметика болуш керек. Сиңбеш керек почвага. Текшерүүдө таштандыны иретке келтирүү иштери аксап жатканы белгилүү болду. Аймактагы курулуш калдыктары үйүлүп, туш келди ташталып, өрт коркунучу күчөткөн. Пансионатка 10го жакын протокол түзүлүп, айып пулдар салынары айтылды. Административдик чара көрүлүп, мыйзам бузууларды тез арада жоюу боюнча милдеттүү көрсөтмө берилди. Саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын сууларды чогултуу системасы туура эмес жайгашкан. Мисалы, ошол өзүлөрүнүн ар бир субъектинин конок үйлөрүнүн алдындагы эмелер колодецтер, люктардын герметика болбогону, ошондой эле туура эмес жабдуулар менен жабдылгандыгы, ошондойлорду аныктадык. Эми ар бир субъектке саркынды сууларды тазалоочу курулманы тейлеген тараптарга дагы тийиштүү чаралар колдонулат. Салам алейкум, чыкпасызбы эке? Эс алуучулар көбөйгөн Кырчын жайлоосунда жайыттарды коргоо боюнча да рейд жүргүзүлдү. Текшерүүдө айрым айдоочулар унааларын көк шүбер жайытка токтотуп, жер кыртышына зыян келтирип жатканын көрүүгө болот.
Бул хозяин менен хозяйка келгенде жооп бериш керек. Алар бизден акча алып атат. Биз атайын ушул жерге неме леченияга келип атабыз балам, туурабы? Ушуну айтсын хозяин. Анан биз өзүбүз зорго келип лечение албасак, ыш тарапта төлөп алсак, акыры биз Кыргызстанда кенен жашап, кенен жеп кетебизби? Анан машина жашыл чөптүн үстүнө чыгат деген эч жерде норма жок. Бул мыйзамсыз. Биз түшүнбөгөндөн хозяин түшүндүрүп койуш керек. Водитель деген түшүнүш керек да, водитель внимательный болуш керек. Экологдордун айтымында жайыттагы ар бир дөңгөлөктүн изи жаратылышка зыян. Тебеленген өсүмдүк катмарынын калыбына келиши көп убакытты талап кылат. Ал эми бузулган жайыт акырындап түшүмдүүлүгүн жоготот. Бул аймакта биз бир ай мурун уже түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аныкталган бузууларды жоюп, күнөөкөр тараптарга административдик чаралардын баарын көргөн болчук да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө да аныкталып атат ушундай эле учурларда. Анан тилекке каршы мыйзам чегинде бардыгына административдик чараларды көрдүк. Жалпы жонунан 33 000 сомго жакын айып пулдарды салдык. 6 протокол түзүлдү. Ошол эле учурда ошо мыйзамсыз көрүнүш ушул жерден жоюлду да. Жайыттарды мыйзамсыз тебелеп тепсүү жана бузуу фактылары үчүн мыйзамдарга ылайык административдик жоопкерчилик каралган. Мыйзам бузуучуларга 5500 сомдон 20 000 сомго чейин айып пул салынат. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жарандарды жайыттарга, көл жээктерине жана жаратылыш аймактарына аяр мамиле кылууга чакырат. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касыянов, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген байыркы көчмөндөрдүн жоокердик өнөрү улуттук ат оюндары кайрадан дүйнөнүн көңүл чордонунда салт менен спортто айкалыштырган тыйын эңмей быйылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы расмий мелдеш катары өтөт. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына туура 68 күн калды. Мына биз азыр Ала Тоо ипподромунда турабыз. Бул жерде тыйын эңмей спорттук оюндары боюнча катуу даярдык болуп жаткан кез. Келе жигиттер, тыйын эңмейге, койке. Аттарыңар дайындайсыңарбы? Тыйын эңмей Кыргыз элинин байыркы улуттук ат оюндарынын бири. Бул оюн илгери чабандестердин жоокердик, чеберчилигин өркүндөтүү максатында пайда болгон. Тарыхта жигиттерди согуштук даярдыкка үйрөтүүдө, өзгөчө кырдаалда аттан түшпөстөн жерден курал-жарак же башка керектүү буюмдарды ыкчам илип кетүү көндүмүн калыптандырууда кеңири колдонулган. Чапчаң болуш керек, атта ушу көнүш керек да. Эгер уже аттың уже 5 см ары чуркаса эле уже болду, уже баланын мүмкүнчүлүгү уже азаят. Канча тыйындын асты менен чуркап берсе ат, балага ошончо мындай мисалы үчүн алысыраак болсо да алып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Тыйындын жаны менен чуркаса. Ошого жараша ошо аттарды дагы ошо үйрөнөт да. Балдар ошо өзүнө тренировка кылган балдар ошо атын дайыма ошо тыйын менен көндүрүп, анан чемпионаттарга катышканга ошол өздөрүнүн аттары менен барат да, көнгөн аттары менен. Буга чейин тыйын эңмей дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көрсөтмө оюн катары гана сунушталып келген. Ал эми 2024-жылы Казакстанда өткөн 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында расмий спорттук мелдештердин катарына киргизилген. Быйыл өтө турган оюндарда да чабандестер бул улуттук спорт түрү боюнча күч сынашат. Алдыдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өзүнүн масштабы менен өзгөчөлөнөт. Эң башкы жаңылыктардын бири оюндун ачылыш аземи Бишкек аренада өткөнү. Дал ушул жерде белгилүү каскадерлор тобу көрүүчүлөр үчүн өзгөчө театралдаштырылган программаларды тартуулап, улуттук ат оюндарынын көркүн ачат. Жигитовка показательный болуп өтөт. Ошого дагы ушу 5-6 өлкөдөн дагы ушу кыйын жигиттер келген тат, кыздары келген тат. 300 атта ошо театралдык шоу болгон тат. Бүгүнкү күндө ат оюндарына болгон кызыгуу жигиттер арасында гана эмес, кыз келиндер арасында да өсүүдө. Алар ар кандай эл аралык мелдештерге катышып, жогорку жыйынтыктарды көрсөтүп келишет. Үйдөгүлөр деле каршы десең кызсың да, сага эмне суут коюптур ал жакта депчи. Бирок эми баары бир ошо өзүмдүн кызыгуум, ошол күч берет мага. Ошо өзүмдүн кызыгуумдун аркасында эле үйрөнүп жасап келебиз. Айжан Эргешова командасы менен бирге 1 жылдан бери мамлекеттик деңгээлдеги расмий иш-чараларда улуттук ат оюндарын көрсөтүп, конокторго Кыргыз элинин бай маданий мурасын тааныштырып келет. Албаниянын президенти келген болчу, Грузиянын премьер-министри келди. Президенттин астында оюн көргөзгөндө өтө башкача сезимдер болот экен. Бул албетте жоопкерчилик. Оюн көргөзгөндөн кийин президенттин рахмат, азаматсыңар деген бизге өтө жагымдуу болот экен.
Учурда ат оюндары федерациясынын курама командасынын курамында 20-га жакын кыз-жигит катышууда. Команда күн сайын даярдыгын күчөтүп, алдыдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызуу кам көрүп жатат. Кыз-жигиттер арасында жаш балдар да бар. 12 жаштагы Нурел Абылбеков ат үстүндө татаал акробатикалык өнөрлөрдү көрсөтүп, расмий иш-чаралардын гана эмес, социалдык тармактардын да жылдызына айланган. Биринчи ушул трюктү жасаганда аябай коркуу сезим болгон. Андан кийин коркпой деле калдым. Азыр жасаганда уверенный жасайм, коркпойм. Белгилей кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында спорттун 43 түрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Иш-чарага дүйнөнүн 100дөн ашык өлкөсүнөн спортчулар келери күтүлүүдө. Оюндар 31 августтан 6 сентябрга чейин уланат. Айсулуу Асанбекова, Тимирлан Мусаев, Ала Тоо 24. Ушул күндөрү футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтүп, бүйүр кызыткан оюндар менен коштолуп жаткан учур. Бул жолу дүйнөлүк мелдеш мурдагылардан айырмаланып 3 өлкөдө АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жатканы белгилүү. Ага 48 тандалма команда катышууда. Алардын катарында Борбор Азия өлкөлөрүнөн бир гана Өзбекстандын курама командасы катышууда. Андыктан биздин футбол күйөрмандары дагы негизинен кошуна өлкөнүн футболчуларына жан тартууда. Биз азыр АКШнын Атланта шаарынан спорттук баяндамачыбыз Бакыт Табышев менен түз байланышка чыкканы турабыз. Бакыт, саламатсызбы? Дүйнөлүк чемпионатты УТРК спорт каналы тынбай чагылдырып берүүдө, андыктан биздин күйөрмандардын акыркы маалыматтардан кабары бар деп ойлойбуз. Бирок көпчүлүк Өзбекстандын курама командасынын кийинки оюнун күтүп жатса керек. Бул команда кайра качан футбол талаасына чыкканы жатат? Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы студия. Учурда биз Джорджиа штаты Атланта шаарындабыз. Атактуу Mercedes-Benz стадиумунда түз эфирге сиздерге чыгып жатканыма өтө кубанычтамын. Айтылуу Mercedes-Benz стадиуму өзүнө 75 000 көрманды кабыл алат. Эртең ушул жерде Өзбекстан курама командасы менен Демократиялык Республика Конго курама командасы акыркы мүмкүнчүлүктөрү болгон 3 упайды талашмакчы. Андыктан ушул жашыл майсанда эртең кыл чайнашкан беттеш орун алат десек эч жаңылышпайбыз. Аталган стадион жөнүндө айта кетсем, заманбап инфраструктура менен жабдылган, дүйнө жүзүнөн келген бардык журналисттерге, спорт журналисттерге бардык шарттар каралган, ресторанынан баштап жатаканасына чейин каралган бул стадиондо сиздерге түзмө-түз ушул жерден алып берип жатканыма, ушул маанайларды, ушул көрүнүштөрдү алып берип жатканыма өтө кубанычтамын. Улуттук спорт телеканалынан Өзбекстан курама командасына көрмандык кыласыздар деген терең ишеничтемин. Сиздердин кызматыңыздарда Бакыт Табышевмин. Азырынча жагдай ушундай. Кезек силерде, студия. Рахмат, Бакыт. Бул соңку кабар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жаштырыңыздар.